28 апрель күнү Көк Таш айылында кыргыз-тажик жарандарынын бири-бирине таш ыргытып жатат деген кабарды уккан Баткен шаарынын эркектери аталган аймакты көздөй жөнөшөт. Чырдын чыгышына Кыргызстанга таандык болгон головной суу бөлүштүрүүчү жайга тажик тарап видеокамера орнотуп жатканда ага жергиликтүүлөр каршы чыкканы себеп болгон. Суу бөлүштүрүүчү жайды коргоп калуу үчүн Көк Таш айылына баргандардын катарында Улукбек Абдиев дагы болгон. Ага кошулуп жерине бир кичи автобус толтура адам барган. Башта алар маселени тынчтык жол менен чечүүгө аракет кылышкан. Бирок кырдаал алар ойлогондой болгон эмес. Бул саат 1-ден 50 мүнөт өткөндө уже таш уруш болгон. Биз уруш башталганда эле 2-ден 1 10-15 мүнөт өткөндө эле уже уруш башталган 10-15 мүнөттөн кийин да ок тийип чийип кеткен, кирип чийип кеткен бутума. Биз только окопко барып военныйлердин алдында окопто жатып, ошолорго заправка кылып бердик. Мончомча магазине заправка кылып бердик. Жарадар болгон, өтөн чыгуу болот, жаап атат. Эч бир күчтүү техника болсо чыгарбайсың. Кечки 8-лерде гана жараданлар куткарылып, тез жардам менен Баткен шаардык ооруканасына жеткирилген. 30 апрелдин таңында учакта жүрө ала тургандары тандалып, атайын борт менен Бишкекке алынып келинген. Буга чейин эле уже тажик тараптан биз кала головнойду бересиңер же биз согуш деп ачык эле жарыялаган. Именно головнойго ушул суудун башыны биз бербейбиз. Тажик тарап койгон камераны алсын. Бул бизге тиешелүү объекттерге тажик тараптын кызыкчылыгы болсун деген максатта. Биз уруш чыгаруу же дагы бир башка максатта эмес. Биздин максатыбыз ошо граждандык элдерди гражданскийлер менен өзү сүйлөшөбүз, военныйлер өздөрүнчө. Ушундай темада барганбыз. Тилекке каршы головнойдо окшуп кетти. Таш уруш болуп, тажик тараптан ок чыгарып берди. Акыркы 4 сутка ичинде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жарат алгандардын 36-сы Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна алынып келинди. Алардын 16-сы аскер адамдар болсо, калгандары жөнөкөй жарандар. Дарыланып жаткандардын 3-өсүнүн абалы орто оор, калгандары канааттандырарлык деп бааланууда. Орто оор абалдагы 3 бейтаптын бирөөнө хирургдар бүгүн 2-нчи рет операция жасашат. Ал милиция кызматкери жаңжалда ичине ок тийип, иче карындарын айырып кеткен. Ушундай эле жарат менен дагы бир аскер адамы жандандыруу бөлүмүндө. Экөөнү тең биринчиси Баткенде жасалган. Бирок тиккен жерлери бүтпөй жаткандыктан кайра жасаганга туура келүүдө. Ал эми дагы бир бейтаптын болсо октон колу буту талкаланып кеткен. Катуу жабыркагандардын арасында окко учкан 12 жаштагы Майдинан апасы жана сиңдиси дагы бар. Энесин алдыда оор операция күтүүдө. Калган 33-ü бөлүмдөрдө жатат. Эртеңден баштап биз жанагындай плановый операциялар жасай баштайбыз. Эртең 8-ине операция болот, жана ок осколкаларды алабыз да. Ошондой масштабный операциялар башталат. Эжекебиз менен кыздын абалы жакшы эле. Эртең ошол жана апасына операция болот. Омурткадан кирген ок барып неге бар такалып калган, артынан келген омурткага такалып калган, эртең омурткадан ошол жана окту алабыз. Сабырбек Жумабековдун айтымында дарыланып жаткандардын көпчүлүгүнө кайрадан кайталанып операция жасалат. Себеби биринчи күнү алардын жараттары тазаланып, убактылуу дарылоо жүргүзүлгөн. Дарыгерлердин көзөмөлүндө жаткан бейтаптардын абалынан жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова кабар алып, акчалай жардам көрсөттү. Буюрса бүгүн биз ошол бир гана оорулууларга эмес, ошол жерде жабыр тартып, үйү күйүп кеткендерге дагы жакындан жардам көрсөтөлү деп ошолорго акча каражатын которгону жатабыз. Акыркы маалыматтар боюнча жарат алгандардын 99-у ооруканаларда дарыланып жатышат. Алардын 56-сы Бишкек шаарында дарыгерлердин көзөмөлүндө. Калганы Баткен бириктирилген ооруканасында жана аймактык бейтапканаларда. На утро 3 мая 2021 года 3 майга карата жарат алгандардын саны 183кө жетти. Кече 178 эле. Бүгүнкү күнү 99 жаралануучу саламаттык сактоо мекемелеринде дарылануусун улантып жатышат. Алардын ичинен Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 35 жарадар жатат. Улуттук хирургия борборунда 9, улуттук госпиталда 12, Баткен бириккен ооруканасында 11, Кызыл Кыя ооруканасында 1, Самаркандыкте 2, Лелек райондук ооруканасында 13 жана Кадамжайда 16 жарандар дарыланууда. Дарыгерлердин көзөмөлүндөгү бейтаптардын ичинде 29 апрелде барымтага алынып, 2 күндөн кийин бошотулган Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы менен 8 жаран дагы бар. Бирөөсү медициналык текшерүүдөн кийин дарылануудан баш тартып, үй бүлөсүн издеп кеткен. Калганы райондук ооруканада жатышат. Ак халачандар барымтадагылар катуу сабалганын айтышууда.
Ошондо түнү саат 11'lerde ошол жерде 2 бала каза болду. 2 киши. Анан ошондой сөз болуп, анан түндө аерге барууга вообще мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби у жерде убакыт анан түнү кооптуу болгондуктан бара албай. Эртеси күнү эртең менен саат 9-9:30 ошол жактан бир кабар алайын деп баргам. Ошолорду алып чыгуунун максатында. Анан көчөнүн башында 5-6 бала туруптур. Анан мен айттым, эмне болуп атат? Алып чыксак болбойбу десем, наркы беттен максат айылынан деди, снайпер менен атат деди. Кудай берген, жаны Кудай алат дедим. О снайпер бизди баягыда кылып турбаса керек, биз эмне олорго каршылык көрсөтпөй атабыз, бирок мына каза болгондорду алып чыгып кетели. Дуалдын түбүнө баратсам, ошол жерден 3 үй өйдө жагда кыргыз үйгө жайланып экен алар. Мен аны билбедим. Себеби соседтер дагы толук маалымат билбейт экен да. Ошол жерде эле кармап алып кирип кетти да мен. Барымтага алынгандарды тажик чек арачылары ар кандай жол менен кыйнашкан. Эчтекени талап кылган жок. Көздү байлап, колду байлап, сен агентсиң, разведчиксиң, Тажикстандан разведкага келгенсиң деген шылтоо. Ол Башкендеги окуяларды баягы тажиктерди кыйнаганын интернетке жазган телефондон көрсөтүп, тажиктерден эмне жамандык көрдүңөр, ошондой маселелер. Только ошо уруп, баягыда кылып анан мен айттым, менин айылымда спорный участок жок. Менин айылым, биз вообще бир дагы тажик менен баягыда кылган жокпуз. Ол спорный участоктор башка жакта деп актаруунун аракетин жасадык. Анан бул жигиттерди кечинде эле үй күйгөндөр буларды алып кеткен да. Түндө. Анан буларга дагы мажбурлап тайыкча жазып, ады мына автоматтарын отпечатканы коюп камайбыз деп катуу кыйнашты буларды. Интернационал айылынын башчысы менен жанындагы 8 жарандын абалын дарыгерлер жакшы деп баалашууда, денелериндеги көгалалар тараса ооруканадан чыгарылат. Дүйшөн Шаршенбеков, Владимир Кулбалдиев, НТС.